Бишкекте Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жөө адамды тебелеп кафени сүзгөн. Маалыматты Борбор калаанын ыкчам медицина борбору тастыктады. Жол кырсыгы бүгүн эртең менен Юнусалиев жана Жантошев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында автомашина кафени сүзгөн. Саат 7 шамасында чакыруу түштү. Жөө адам оор абалда. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилди деп айтылат тез жардам кызматынын маалыматында. Алдын ала маалымат боюнча автомашинанын айдоочусу жабыркаган эмес. Милиция кийинчерээк маалымат берерин убадалады. Жамбыл облусундагы аскер кампасында болгон жарылуу учурунда видео жарыяланды. Кадр кафеден жана башка объектилерден тартылган. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Видеодон алгач айлана жарык болуп кеткенин, андан соң терезелер талкаланып, столдо отурган кыздын ыргып кеткенин көрүүгө болот. Ал эми башка жактарда тартылган кадрга жарылуу толкунунан тосмолор кыймылдагандыгы бир нече жарылуу болгон. Мындан улам бийлик жакын жердеги айылдардын тургундарын коопсуз жайга көчүргөн. Кырсыктын кесепетинен 15 адам каза болуп, 90 киши жаракат алган. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев ал окуядан кийин кызматын тапшыруу чечимин кабыл алгандыгын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясына жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу ниетин билдирип, 6 саясий партия кайрылды. Бул тууралуу Боршайкомдон билдиришти. Шайлоо 2021-жылдын 28 ноябрына белгиленген. Каттын берүүнүн акыркы мөөнөтү 3 сентябрда аяктайт. Ал эми кайрылган 6 партиянын тизмеси: Социал-демократтар, Улуттар биримдиги, Ишеним, Альянс Кыргызстандын Жашылдар партиясы, Жаратман эл партиясы. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан тарта мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга берилчү жөлөк пулдун көлөмү көтөрүлөт. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров Ала Тоо аянтында кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктап жатып билдирди. Анын айтымында 2009 жылдан бери ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жөлөк пулу 4000 сомдон жогорулаган эмес. Жөлөк пул октябрдан тарта 6000 сомго, 2022 жылдан тартып 8000 сомго көтөрүлөт. Ал эми ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулунун өлчөмү 2022 жылдын 1 январынан тарта 3 эсеге жогорулатуу каралып жатат. Кыскача айтканда, социалдык колдоого муктаж жарандарыбыздын айрым категорияларынан социалдык колдоо көрсөтүлүп, жөлөк пулдардын өлчөмү 2021 жылдын 1 октябрынан 50%га, 2022 жылдын 1 январынан тарта 100%га жогорулайт, деди Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен бир катар маданият, медицина, коомдук ишмерлерге мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы дагы ыйгарылды. Аны алгандар Динара Акулова, Бек Борбиев, Айчурек Иманалиева, Эсенбек Маданбеков, Абдырасул Маматкуловдор дагы бар.